Кыргызстанда биринчи жолу испытание болду. Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда биринчи жолу. Железобетонный колонналар, включение вертикальный. Кадимкидей жер кандай термелсе, ошондой толкунда бар толкулайт да. Бирден экиден упура түшпөйт. Ускорение алып атат, канча миллиметрге жылып атат. Ушундай жөн эле уголоктон калтырып коет. Мыйзамдык деңгээлде ушинтип үйлөр текшерилсин деген мыйзам жок. Ар бир жерде датчик бар да. Ушундан болгонча. Ар бир датчик бар, ошо датчикти, ошо датчикти мияка берет колебаниясын. Биз азыр Бишкек шаарындагы Алтын Ордо конушундагы Кыргызстан боюнча бир эң уникалдуу объект десек болот. Ошол 2 этаж индивидуальный үйдө турабыз. Өзгөчө дегенибиз, эгемендүүлүктү Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу сейсмикага натурдук испытание кылынган үй да бул. Давайте отсюда отойдите, пожалуйста. Куда нам встать? Вообще далеко. В комнаты зайдите, в комнаты, вот в комнату туда. Онлайн көрөбүз, кайсыл жакка кетип атат. Бул болсо преобразователь, токту биз калган деңгээлде азайтып, көбөйтүп беребиз. Ошол эле датчиктерден биз азыр перемещениясын, ускорениясын көрсөтөбүз. Мисалы үчүн эң жогорку ышыкта перемещение мынакей. Кыргызстанда биринчи жолу испытание болду. Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда биринчи жолу. Бул ошол шкала боюнча 7,5-8 балга чейин туруштук берди ушул үй. Бул жерде 3 этаж жалпы, ошол биринчи этаж подвалдан баштап, сокольный этаждан крышага чейин баардык жерде датчиктер турат, вибрационный датчиктер, ошолор келип компьютерге сигнал берет. Бул машина ошол вибрационный машина дейт. Бул ондай урулуп вибрация берип үйдү кыймылдатат. Үй кадимкидей жер кандай термелсе, ошондой толкунда имитация болот. Ошо жер термелгенде үйлөр кандай кыймылдаса, ошондой эле кыймылдады. Бул жерде компьютерлер, столдор, атай текшерүү үчүн коюлган буюмдар болот. Алар дагы кадимкидей эле шарактап ошентип кыймылдайт да. Албетте усталарды коюп, ушул жерде усталар бизден 5 метр, алар аябай толкунданышып, анан бүткөндөн кийин биринчи ушулар кол чабышып, аларды эми силер көрөбүз, азыр текшеребиз, кандай кылып атасыңар десек, толкунданышты аябай алар. Жыйынтыгы жакшы, усталар дагы текшеребиз дегенге аябай жакшы салыптыр үйдү. Бул үйдүн ээсине дагы биз рахмат айтып кетебиз. Бул үйдө эми коркпой 8 балдык, 9 балдык жетиштирүү болсо жашай берсе болот да. Бардык нормалар сакталган бул жерде. Арматуранын, цементтин маркасы, кирпичтин маркасы, кладка бардык стандартта болгон үчүн мен өзүбүзгө ишенген үчүн анан ошондой макулдук бердик. Азыр бул жерге сертификат берилди, ошол мынча үйгө балга чейин туруштук берилди деген. Бул үйдүн өзгөчөлүгү эмнеде? Жалаң эле кирпичтин өзү эмес да бул. Кирпичтин өзү эмес, мына бул жерде железобетонный колонналар, включение вертикальный. Булар бардык стенаны бардык бир эмеде кармап турат. Бунун ичине армирование кеткен, сеткалар коюлган, ар бир 4 катарданчы. Аларда бул жакка чейин келип, анан кийин монолиттелген. Бул дуал өзү кулабайт, эгер куласа муну бары толук кулайт да. Бирден экиден упура түшпөйт. Муну көрсөңүздөр, мындай учурларда бирден экиден түшүшү мүмкүн. Үстүндө сезүүчү элемент жок. Мынакей атайын бул калтырганбыз ошондой кылыпчы. Бул жерге да датчиктерди койгонбуз. Бунун колебаниясы 2 эсе көп. Бул стеналарга карагандачы. Себеби мындай элементтер азыр Бишкекте деле көрүп атасыздар. Ушундай жөн эле уголоктон калтырып коет, кичине говорить этипчи. Ошолор биринчи түшөт да. Адамдарга биринчи жүктү баса турган ошол элементтер ошолор. Анан башка стеналары мына булар аябай бышык болот. Мына ичинде да атайын биз суранганбыз усталарга мына. Бул жерлерге да датчиктер коюлган да. Үстүндө баягы мындай белдик жок да. Көрдүңүздөрбү? Мына турат го. Өзү норма боюнча бул белдик баарын байлап кетиш керек, могу стенаны дагычы.
Бул атайын биз ошо исследованияга алган үчүн азыр ушундай ойдон калган да, буну эме менен үйдүн ээси өзү жасайт, калган кийин. Вибромашинаны коюп алып туруп титиреткенбиз. Титиретип, канча ускорение алып атат, канча миллиметрге жылып атат, канча этаж 8 баллды бергенбиз бугачы. Анан ошондой эле буга чейин мына 3 этаждуу бу жерде үйдү ошентип испытание кылганбыз. Ушундай да, анда ага чейин 9 баллдан ашык бергенбиз, мына жакта 2 этаждуу кабатты. Ушинтип заказ түшсө, биз андайларды жасайбыз. Эксперименталдык изилдөөлөрдү жасайбыз. Анан бүгүнкү күндө эң негизгисинен жанагы оборудование жок деп атышпайбы? Оборудование бар да. Оборудование бар. Болгондо дагы заманбап технология бүт бу жерде испытание жасап атсаң, компьютерге түздөн-түз маалымат түшүп турат. Анан аны ошончо сандарды анан бир 2-3 ай анализдеп туруп, здание мындай экен, тигиндей экен деп, мындай запистерин баарын тең жазып, анан спектр түзүп ошентебиз да. Негизги эффект бизге вибромашина эмнени берет? Вибромашинанын өзүнүн колебаниясы менен зданиянын өзүнүн колебаниясы экөө кошулуп резонанска жетишибиз керек. Биз экөө тең бир кыймылдап баштаса, ошондой эффект, ошондо ошондогу изилдөөлөн кийин анан биз кандайдыр бир жыйынтык чыгара алабыз. Демек сиздерге кайрылышат эткенде, текшерүү. Өздөрү кайрылыш керек. Мындай кайрылбаса барбайсыз. Барбайбыз, жок. Анда эмне баягы частный компаниялар, курулуш компаниялар көбүнчөсү мындай текшерүүдөн өткөрбөй пайдаланууга берет. Аларга кимдер уруксат берет? Сиздердин буга кийлигише албайсыздарбы? Текшериш керек деген сиздерде укук жокпу? Жок, андай укук жок. Биз эми илим изилдөө сыяктуубуз да. Мисалы, илим изилдөө сыяктуу эмес, илим изилдөөбүз да. Анан биз андай барып текшере турган укугубуз жок, ал текшере турган жанагындай мамлекеттик көзөмөлдөө, мындай. Ал эми нормативдик документ бар, сейсмо туруштуулук боюнча. Ошонун норматив боюнча жасашат да. Долбоордун баарын эсептегенде дагы баарын ошону менен жасайт дагы. Анан мамлекеттик экспертиза дагы ошонун негизинде текшерет. Ал эми мыйзамдык деңгээлде ушинтип үйлөр текшерилсин деген мыйзам жок. Мыйзамдык деңгээлде. Нормативде бар, норматив деген бул бар андай сактап айтам деген именно ошо мыйзам деңгээлде болуш керек. Эми сиз бүгүнкү күндө кандай көзөмөл жүрүп атат деп атасыз? Бүгүнкү күндө негизи ошол курулуп аткан үйлөргө ким жооптуу? Ал биринчиден көпчүлүк учурда ошол заказчик деп коебуз. Ошол ким заказ берип салдырып аткан строительный компаниябы же ким болсо да ошолор. Анан ал жерде авторский надзор деп коет. Автордук көзөмөлдөө, анан техникалык көзөмөлдөө жүрөт, анан мамлекеттик көзөмөлдөө жүрөт. Автордук көзөмөлдөө бул ошол долбоордун авторлору, техникалык көзөмөлдөө деген ошол эле заказчиктин өзүнүкү. Анан кийин мамлекеттик көзөмөлдөө болот. Көпчүлүк учурда мамлекеттик көзөмөлдөө алар чындыгында физикалык жетишпейт дагы. Анан ал жерде негизинен прораб эмне жумуш жасалып аткан болсо ошол толтурулат. Ал жерде исполнительный документация деп күнүгө кандай жумуштар жасалды, тиги деп анан автор менен берки техникалык көзөмөлдөө өзлөрүнүн сунуштарын, замечаниялерин айтат. Анын баарын тиги прораб жасадым дейт. Ошонун баарын кайра үстүнөн мамлекеттик көзөмөл барып текшерет. Мындай общий системасы ушундай. Текшериш керек. Себеби ал курулган үйлөрдө мүмкүн кандайдыр бир жаракаты бардыр, же болбосо жана топурагында кандайдыр отурук болгонбу, же башка болгонбу, же болбосо эксплуатация учурунда терезенин ордуна эшик ачышат, же болбосо бир дубалдын ордуна эшик ачылат, же болбосо дубалдарды алып салат. Ошол сыяктуу ар бир имаратка ал өзүнчө мамиле кылыш керек да. Эгерде аны антип карап турганын айтмайынча, сизге жалпы түрдөн мындай деп айтып бере албайбыз. Болгону эле жанагы топурактан салынды тиги деген себеби жанагы жалпы жонунан алганда дүйнө жүзүндө ошондой үйлөр биринчиден кулаган үчүн ушинтип кулайт деп айта алабыз. Анан гибкий конструктивный система деп коебуз, каркас системалары, ошолор деформациясы көбүрөөк болот дагы ошолор деп мындай жети түрө боло турган болсо ошолор коркунучтуураак деп айтабыз да.